Алмаз Акунжанович, бул жерде жана валюталык иштер боюнча мен бир тапшырмам бар да. Обмен валюталарда, банктарда курсту 84-30 деп жазып койгон. Бирок кирсе, обмен валютадагылар, же болбосо банктагылар 86-20дан кем эмес кылып долларды бир жаранга 100 доллар сатып атат. Сырттан 1000 доллар жөнөтөбү, 5000 доллар жөнөтөбү, баякы акчасын ала турган киши 100 доллардан ашык ала албай, бир жаранга бир суткада 100 доллар экен деген ушундай бир жазылбаган өздөрүнчө мыйзам чыгарып алышыптыр да. Бул эмне экономикалык кризиспи? Ушул жагын бир карап, улуттук банкты чакырып, эмне үчүн мындай жана көз боемочулук болуп атат? Обмен валютаны таблону карасаңыздар, Моссовет болобу же башка 84 деп жазылып турат. Чынында кирип алмаштырайын десе 86тан эмес ылдый курс. Дагы бир экинчи маселе, азыр как раз кабинет министринин башчысы Японияда экен, официалдуу делегация менен. Түздөн-түз байланышып калсаңыздар, Нурлан Тургунбекович жана Жайканын кишилери менен ошо киши жолуксун ошол жакта. Алмаз Акунжанович. Жана ноокат жолунун маселесин, тендерин чече келсин биротоло. Жөн эле саякаттап барып келбесин. Бир жумушту бир жакшынакай кылып бүтүрө келсинчи, жок дегенде ушу ноокат жолунун маселесин. Рахмат.